Салам достор, кутмандуу кечиңиздер менен. Бир тиш салыш керек же болбосо 2 тиш салыш керек же болбосо жанындагы тиштерди өгөлөбөй эле, зыян келтирбей эле жөн эле тиш салса болобу деп суроо берген бир туугандарыбызга ушундай видео аркылуу жооп берип кетейин деп чечтим. Мисалы, бул тиштер менен тамактансаңыздар болот. Тамактанганда деген мисалы катуу этти, алмаларды жей аласыздар. Ушундай көрүнүшү ушундай болот. Аябай ыңгайлуу, жеңил жана жакшы бекем олтурат. Мисалы, могул жерде эки азуу жок. Бул азууларга деген жанындагы эки тишти өгөлөп олтурбай эле жеңил түрдө ушундай кылып салып койсок болот. Көрүнүшүнөн аябай жакшы. Башында деген бир аз көнө албай кыйналышыңыз мүмкүн, бирок көнүп алгандан кийин уже өзүңүздүн тишиңиз кандай болсо, ошондой эле колдонуп тамактана аласыз. Дагы могул жерде алдыңкы жанындагы тиштери бар, аларга тийишпей эле алдыңкы чоң тишке бир тиштин өзүнө эле ушундай жеңил түрдө салып койсок болот. Бул тиш деген аябай бат бүтөт и жакшы бат көнүп кетесиз. Оорубайт, без укол, эч нерсе болбойт. Ушундай көрүнүшү. Бул тиште дагы өзүңүздүн тишиңиз кандай болсо, биз деле так ошондой кылып жасайбыз. Видеодо көрүп турганыңыздай болуп жасалат. Албетте бул жерде деген тиш чоң болуп турат. Биз дагы ошол сыяктуу кылып чоң кылып жасаганбыз. Анан дагы бул тишти биринчи жолу салып жатканда бир аз оор болушу мүмкүн, себеби мындай болуп салынышы бир аз оорураак болушу мүмкүн. Бирок мына мисалы салынды, бирок чыкпайт, бекем олтурат. Аябай мощный олтурат.